Мэрияга иштеп бер деп чакырган. Мага берген үчүн ийип атам. Бул кимдики бул? Танышкан эмессизби бул аудит менен? Кичине допрос кылганда эле сүйлөп атасыңар да. Жоқ, я знаю. Сиз билбейт экенсиз анда. Мен билем. Сиз толук укпайсызбы? Биз айтып Жок, мен айтып Сиз турсун. толуксаңыз, кала башчы Айбек Юнушариевдин мекемесинде, бөлмөсүндө турабыз. Бүгүн ушул автостоянки жана парковкалар боюнча бир топ көйгөйлөр жаралып келет. Мына ушул маселелерди ачык жана түз өзү менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болду. Ал үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүз ушул Бишкек шаарынын жетекчилигине, башкармалыгына жетекчи болуп келгениңизге 3 айдан ашты. Бул аралыкта сиз өзүңүз жеке мекеменин ичинде ошол парковка жана стоянка боюнча ишканага аудит жүргүзгөнсүз. Ал аудитте так жана даана ачык маалыматтар чыккан. Ал аудитте сиз 18 парковка жана 14 стоянканын төртөөсүндө гана тиешелүү жооп бере турган документтери бар экендиги аныкталды. Анан 2019-жылдан бери бул мэриянын алкагындагы мекемеде иш бүгүнкү күнгө чейин жүрүп келатат. 19-жылдан бери жер кодексинин 25-беренесинде 3-пунктунда так жазылып турат да. Ал жерде колуна тиешелүү документтерди так алмайынча, так кагаздары толукталмайынча иштетүүгө жана ага ээлик кылууга укугу жок деп жер кодексинде жазылып турат. Эми суроода Бишкек мэриясы анын карамагындагы башкармалыктын болгону төртөөсүндө гана тиешелүү документ болуп атса, эмнеге мыйзам бузуп иштеп келатат, жер кодекстерин, мыйзамдардын кодуну бузуу менен? Жок, андай көрүнүш бар бизде 18. Бизде болгону мынакей 18 парковка бар экен, 18 парковканын 13 автостоянка бар да. Анан кийин ал жерде биз документ эмес, алардын иштеткен ишмердүүлүгүн айтып атабыз да. Ошол 18 парковкада 1486 машина тура турган жай бар экен да, мүмкүнчүлүк. Анан кийин биз жанакы хронометраж жүргүздүк да. Ошол 1486 орун кандай колдонулуп атат? Ошол бул ал боюнча өзүнчө токтолобуз. Муну жер кодексин даана так бузуп атат да бул жерде. Жок, бизде ошондой маалымат бар. Андай жок. Андай эмес, бул туура эмес. Себеп дегенде бир эле маселе ушу Мадина базарынын жанындагы чыр чыккан. Ошонун негизинде болуп аткан суроолор болсо керек. Ал маселе ушу сотто каралып атат. Азыр соттун чечими менен буюрса ушу парковка стоянканын карамагына чечип бере турган. Себеп дегенде бул муниципалдык жерлер. Ошол жерге биз баягы парковканы илеттөө максатында иш жүргүзүп жатат. Бул бул вице-мэр, биринчи вице-мэр Сазыкулов Максат Шекербекович. Сиз ишенимдүү түрдө айтып атасызбы? Жалган деп. Эмнени ишенимдүү түрдө? Жогорудагы мыйзамсыз документтер жок экендигине. Документсиз алар иштей албайт да. Мисалы үчүн. Сиз ал боюнча таанып чыккансызбы? Албетте. Мен таң калдым да, сиздерден өзүңүздөр жетекчи болуп келбедиңизби? Ошондо өзүңүз аудит жүргүзбөдүңүз беле? Мына аудитиңизде так жазылып турат. Так жазылып турат. Ал жерде 4 гана документ бар. Азыркы 4 эле стоянкада документ, парковкада бар. Калганда баары расталды. Бул аудит ушу августтун негизинде болчу. Сиз келгенден кийин август камтылды да. Август-сентябрь баш камтылды. Ага чейин документтин баардыгы жок, аудит мага чейин жүргүзүлгөн да. Ооба. Мага чейин жүргүзүлгөн. Анан жыйынтыгы бирок менин учурумда чыкты беле? Ооба. Сиздин учуруңузда чыгып, сиз таанышкан эмессизби бул аудит менен? Августта. Азыркы күндө бир документтер бар. Эми кийинки кадамдарды деле айтып кетсек, уруксат берсеңиз албайбыз. Азыр эми экинчи суроо да мына. Ушул жерден эле аудитте конкурсу жок жерди түз өзүңүздөрдүн башкармалыкка берип койдуңуздар да. Мэрия конкурс өткөзбөй эле түздөн түз коммерциялык багыттагы ишмердүүлүк жүргүзө турган Бишкек парковки и стоянки мекемесине жогорудагы 18 парковка, 14 стоянканы берип койдуңуздар. Негизи эле башка шаар тургундарынын укугу барбы? Ушул жерге аренданы бекер эмес төлөп жана конкурстун негизинде алганга укугу бар булардын? Эми биз ошого келип атабыз да, биз ушунун көрүнүштү бүгүнкү күндө туура эмес деп, андан сырткары
мындай дагы бар да. Азыр муниципалдык мекеменин акча чогултканы биз эле мындай эсептеп чыкканда 21 миллион деп атабызбы? 21 миллиондан ашык акча, мына 758 миң акча бизде выпадение болуп атат деп туруп, биз бүгүнкү күндө структураны карап атабыз. Ал жерде УЗР, управление земельных, УМИ, анан парковка, парки да кошуп атабыз да. Булардын баарын кошуп туруп, анан кийин парковка боюнча конкурска жарыялап, конкурска жанакы ГЧП менен катышууга чакырып атабыз да мекемелерди. 18 парковканын, 14 стоянканын жашыл китеби же 13 стоянка. Жашыл китеби, аудитиңизде 14 деп турат да. Жашыл китеби же договор арендасы барбы 18-inde тең? Бул мындай да, бул муниципалдык жер болгон соң, тиги муниципалдык мекеме. Бул биздин өзүбүздүн жерибиз деп койсок болот. Биз только жекече бирөөнө, мисалы үчүн сиз алам десеңиз, сизге конкурс негизинде берсек болот, бош жер болсо. А буларда биз коммерциялык түрдө иш алып баруу үчүн укуктуубуз. Эч кандай конкурс жок эле өзүбүздүн мекемебизге берип атабыз. Биз башка бирөөнө оперативный управление берип атабыз. Эми сиздердин уставда четко көрсөтүп турат. Юридикалык мекеме менен физ лицо менен сиздердин коммерциялык багыттагы Бишкек стоянки парковкиңиздер укугу рыночный талаада бирдей. Аларга сиздер мында түздөн-түз анда кызмат абалынан пайдалануу коррупциялык багыт болуп калат го анда. Жок, биз учредитель мэрияда. Ошол да, учредитель мэрия өзүнүн мекемесин гана конкурсу жок, муниципалдык мекемеде. Бул жер кодексине карайт да бул жер. Чынбы? Сиздер жер кодекси негизинде билесиздер да бул жерди? Жок, бул жерде мындай силер башка нукка буруп атасыңар да. Жок, мындай да, бул муниципалдык мекеме болсо. Биз муниципалдык жерди муниципалдык мекемеге иштеткенге берип атабыз да. Кайсы Бул мыйзамсыз да, жер кодекси. Эмнеге мыйзамсыз? Жер кодексин одоно бузуп атпайбы? Кайсы эме беренесин? Жер кодексинде так көрсөтүлүп турат. Бул муниципалдык жер укугу бар да. Бишкек шаарынын тургундарынын укугу бар да. Сиз көргөзүп берсеңиз, ошону кайсы эмени бузуп атат да? Да, ошону бузуп аткан жерин көргөзүп койсоңуз. Я знаю. Сиз билбейт экенсиз анда. Мен билем, сиз. Бул жерде маселе мындай болуп атат, Айбек мырза. Жер кодексинин 8-статьясында так көрсөтүлүп жазып атат мына жерде. Мэрия өзүнчө ишкана мекеме, бирок жер кодексинен же өкмөттүн токтомунан, кыргыз өкмөттүнүн токтомунан ылайык иш алып барасыздар да. Жок, туура. Чечимди өзүңүздөр чыгарасыздар, бирок аларга каршы сиздер иш алып барбайсыздар да, чынбы? Эгер мыйзамсыз иш аракеттер көрсөтүлгөн болсо, баарын прокуратурага жөнөттүм. Мына менин учурумда жыйынтыгы чыгып, мага берилген парковкаларды, эгер мен буну да көтөрөм эме аудиттерди, мен бүт баарын мыйзамсыз акча каражаттар колдонгон боюнча мен баарын прокуратура ГКНга жөнөттүк. Андан кийин мындай да, бул жерден мен айтарым, силер айтып атасыңар, азыр муниципалдык мекеме парковка башка мекемеде, башка мекеме эмес да, бул деген мэрия учредитель болгондон кийин. Учредитель бул деген мэрия өзү иш алып барган болуп атат да, бир гана ошол мекемени түзүп, ошол аркылуу бул ишти жүргүзүп атат деген сөзгө келип атабыз да, туурабы? Анан кийин мэрия берди ага. Алар иштетип атат. Ошо менен кошо биз 2-3 жылдык ишмердүүлүгүн көрүп, ушул муниципалдык мекеменин биз бир гана нерсени айтып атабыз. Ошол жака каралган акча каражатты ушул парковкадан алына турган акча каражат толугу менен чогулбай атат деген ойго келип атабыз да. Ошондуктан биз айтып атабыз, биз ошону айтып атабыз. Ошондуктан биз парковканы УМИге берип туруп эле как собственность. Биз уже ликвидация толук болобу? Бишкек иштетпейт. Ликвидациясы толук болот. Парковка болбойт. Вообще парковкадан жоюлат. Анын ошол парковкаларды уже биз эмеге беребиз конкурска. Анан конкурска эми мыйзамга келет аскар. Бул мыйзамдагы так талап болгон нерсе. Мына ушул нерсе да биз сизден ушул эле талап кылып атабыз. Анткени эми бунучу бир күндө чечилчү нерсе эмес да. Мен да келе калып эле, мен башынан айтпадымбы? Ал жерде иштеген биздин жарандарыбыз бар. Алардын дагы эмгек кодекске ылайык укуктарын коргош керекпиз. Бир күндө бир чечим менен чыгара албайбыз аны. Мына ушуга келдик. Азыр ушул чечимди чыгат. Андан сырткары биз коммерциялык багытта иш жүргүзбөйт алар. Жок.
только биз эмени собственностьты беребиз да туурабы, биз өзүбүз беребиз дагы өзүбүздүн ошол требование коебуз. Управлять этесиздер. Требование бизе канча акча каражат бизге чогултуп бериш керек. Эми суроо да. Анан дагы бир жолу кошуп кетем дагы. Кошуп кетейин, ал жерде бир норма бар. Азыр биз деген айтып атпайбызбы? Кайта баарын бөлүп жарбай, азыр ГЧП деген сөз бар, государственно-частное партнерство деген негизинде Минэкономдо уже каралып, буйругу чыктыбы азыр? Качан? Каралып атышат. Могу жумада, 2 жумада чыгып калат го. Биз бердик аларга, уже кагаздарды берип, анан кийин тендерге жарыялайбыз. Тендерде через аукцион беребиз да тендер, да, эми аукцион тендер. Мына жерде сиздерде аудитте айтып атат да, 2 миллионго жакын ущерб бар. 17 миллиондон ашык субсидия алыптыр. Ошо сиздер коммерциялык багытта бюджетке акча түшүрөт деген мекемеңиздер тескерисин иштеп атат. Туура. Казынага одоно зыян келтирип атат. Бул жерде мына аудитти сиз окуп чыккансыз да. Ушулдагы мыйзамсыз маселелер боюнча келдик да сизге. Анан мына эме боюнча кече жакында сиз дайындадыңыз ошол жетекчини. Бишкек парковки стоянкинин директорун. Ошол директор келгенден кийин митингге чыгышты, кече көрдүңүз. 5 миң сомдон талап кылып атат деп. Андан сырткары мурда митингге чыгышты, 2 жылдан бери биз айлык ала элекпиз депчи. Анан 2 жылдан бери бизге айлык бербей атасыңар деп парковщиктер митинг кылды. Мен 2 жыл зарплата албаган мен маалыматым жок экен, бир гана жанагы акча чогултуп атат деген маалымат келди. Бизге канча күн болду? 2 күн болду. 2-3 күндө толук аягына чыгайын. Ошол жерде 2 жылдан бери айлык ала элек экен да парковщиктер. 2 жыл ойлоп көрсөң, 2 жыл айлык албаган киши аны унчукпай отура берет. Ошо митингге чыгышканда, анан ошол жерден азыр толук берип алайын. 187 парковщик, 42 стоянщик бар экен Бишкекте, ошо сиздердин карамактагы мекеменин карамагында. Ошолордуку болжолду 127 кишинин 2 жылдык зарплатасы 60 миллион тегерегинде каражат болот экен да. Аны ким айтты сизге? Анткени улуттук статкомдун сага эметпеңиз, ал сиз аудитте турат. Аудитте 87 киши. Юридикалык документтерди жакшы билет экенсиз, мындай, ал жерчи. Сиз до конца түшүнсөңүз болмок да. До конца түшүнүп келдим ошо. Мен сизге түшүндүрмөй. Сиз толук укпайсызбы? Биз айтып турсун. Сиз толук 87 киши мына жерде парковщик бар деп сиздердин өзүңүздөрдүн сиз окуп чыккан аудитте жазып атат. 87 киши парковщик бар деди. Плюс 14 стоянканын 3төн сме менен мыйзам боюнча. Bir gün иштеп 2 күн бош болуш керек, суткада иштеген. Стоянкада 24 саат бою иштейт. Ошондо 3төн болгондо 42 киши болуп атат. 42ге 85ти кошкондо 127 киши болуп атат. 127 кишинин 2 жылдык зарплатасы улуттук статкомдун орточо Бишкек шаарындагы зарплатанын эсеби менен алганда 20 миң сом. 20 миң сомду 27ге көбөйткөндө 60 миллион сом акча болуп атат да. Ошол 60 миллион сом каражат төлөп бердиңиздерби? Мен жооп берип койдум. Так, сиз жана нормативтерин жакшыраак окуп алсаңыз болот экен, парковщиктер алар акча албайт. Бүгүн бекер бул жак парковка. Суббота воскресенье өзү бербегиле деген чекти. Анан биз иштеп атабыз, мынанга чак иштелиби, же ачып отура берели. Сиздерге айлык берилбейби? Айлык жок да. Айлык жок. Бирден Статсаңыз берсеңиз? 20 сом алсак. Чек бересизби? Чек бересизби? Чекти суббота воскресенье чек калды. Аты жөнүңүз кандай беке? Тагаев Алдуманов. Сиз мэрияда иштейсизби жана тазалыкта? Эмеде? Мэрияда. Парковкада? Мэрияда парковкада иштейм. Биздин сектор бар. Кимдерге бересиздер алсыз? Кимдерге доля бересиздер? Жерде Болот деген бала бар, Искендер деген бала бар. Бересиңер деди, талан келип айтты, мен генеральный директоруңармын деп айтты. Ошондон кийин берип баштадык. Это наемные работники, которые парковкадан план төгүп берет, пландан тышкарысы булардын акчасы. Бул жерде акча албайт алар, Акча алынбайт. Айлык алынбайт. Анан кийин 60 миллион сом деп сиз элге туура маалымат бериңиз, андай эмес. Алар парковщиктер наемный. Күнүгө ставкасы бар өзүнүн, мисалы үчүн канча машина место болсо ошону санайт дагы. Хронометраж менен төлөп берет. 500 сом болот, кээ бир жерлер 800 сом. План толтуруу да мындайча айтканда. Пландан тышкарысы өзүнүкү. Эми встречный суроо жерден сизге. План толтуруу деген бул кандай түшүнүк? Налоговый салык боюнча, салык кодексинде жалпы эле ушул план толтуруу деген мамлекеттик системада барбы? План толтуруу деген мамлекеттик системаны билбейм. Бар бекен жок бекен. Анда сиз окуп албадыңызбы деп атпайсызбы мени? Жок, сиз туура бериңиз да суроонучу.
плантор тур деген Бишкек парковка стоянка деген бар. Мисалы үчүн 2000 машинаныкын күнүгө берип туруш керек. Мынча кирет, мынча чыгат. Мейли. Ошол Болгону. жана жилеттер гана. Кече мен Мадинага бардым, жилет кылсаңар. Мадинага бардым. Барсам, жөн эле киши вообще барыптыр, колуна азыр алып келет. Налоговыйдын квитанциясын колуна берип койгон. И көчөдөгү эле бирөөгө жилетти кийгизип койгон. Бул деген кандай түшүнүш бул? Алар деген мошенниктер. Кайсы жактан келдиңиз бекен? Бишкектен Жок, кайсы мекемеден келдиңиздер? мэрияга иштеп бер деп чакырган. Ошол келди. Могу форманы чечиңиз бекен. Вообще сиз жөн эле келип форманы кие бересиздер могу форманы. Мага берген үчүн кийип атам. Жок, бул жерден вообще мындай бир мыйзам талаптарына жооп берген нерселер менен иштешиңиздер керек да. Я, Эч нерсе жок эле келдиңизби? Квитанция барбы? квитанция берген. Кана квитанцияңыз? Квитанцияңыз каякта экен? Берди. Айтаттан берди. А буну канча штук берди сизге? Сегиз. Бул бүтүн болуш керек эле го. Кандай берсе ошондой берип атам да силерге. Ол бүтүн болуш керек эле. Числосу кандай? 13-12-2021. Бардыгы число ушундайбы? Я. Бунусу мунун чөнтөгүндө жүргөн жана. Жок, силер эме азыр мындай кишини допрос кылгандай эле сүйлөп атасыңар да. Жок, допрос кичине өзү- мындай сүйлөшө, бир-бирибизге. Кону ошондой болуп турбайбы? Мына сиз айтып аткан бул мошенниктер деген, мошенниктер деген ушулбу? Бул кимдики бул? Бул мошенник Бул мошенниктердики. Мадина базарында биздин БСП Бул турган. кимдики бул? Мен сизге айтып атам, Мадина базары азыр сот. Жок, форма кимдики? Форма билбейм. Кимдики? Форманы билбейсиз, вице-мэр бул. Сот кылат. Ну, элемент. Бизге айтты, булар Бишкек мэриясында иштейбиз деди муналар. Мошенниктер керек болсо милициянын формасын кийип жүрөт. Анан магам ошо Бишкек парковка стоянканын директору чалды. Силер биздин формаларды алып кетип атасыңар, мен прокуратураданмын деди. Анан эле аты жөнүңүз ким десем, мен прокуратурадан эмесмин, мэриядамын деп. Менде записи бар да. Анан муну кимдики муну? Эгер мошенниктерди көрсө квитанция кимге берилди? Балким мошенниктердики, балким мэрияныкы. Мэрия мошенник ишмердин кылбадыбы? Кимдики бул? Хорошо, мы разберемся да. Так, мына ушундай болуп атпайбы, Айбек мырза? Ушундай биз А сизден бул кимден алып атасыңар? Бул эме. мен ошо көчөдөгү эле Ошолор жана бергендер. анан форманы чеч дедим, сен бер муну мэрге алып барып берели биз. Силер мошенник экенсиңер. Дедик, алар мэриянын немесин кийип Мен алып. сураныш кылат элем, ошонун сүрөттөрү да барбы? Видеосу бар, Сүрөттөр менен кайын эмеге видеосу бар. биз тиешелүү укук коргоо органдарга да жиберелик да. Анан эми кассовый аппарат деген налоговый салык кодексинин 109-беренесинде коммерциялык жана кызмат көрсөтүү акылары строго кассовый аппарат менен ККМ менен иштеши керек дейт да. Налоговый нормада ушундай кодексте. Эмнеге сиздер ал 87 киши плюс жана 42 стоянщик, жалпы 127 киши мыйзамсыз алар трудовой кодексти бузуп атат. Трудовой кодекстин негизинде иштебей атат. Ошон үчүн сиздердин астыңыздарга митингге чыгып атат, 2 жылдан бери айлыкты бергиле депчи. Эми аларды неге тартипке Жок, салбайт? мен мындай да, мен бир нерсени түшүнбөй атам да, мына 2,5 жыл деп атасың, 2,5 жыл эме зарплата албай иштеген киши учукпай жүрсө кандай түшүнсө болот? Мына, Жок, сиздин 2,5 айтып атат. Жок, 2,5 жыл кантип киши жүрө алат зарплата албай? Митингге чыкпадыбы? Ошону сурадыңызбы, сиз териштирдиңизби? Жок, ошону мен сураганда силерден Митингге чыкканда сураган жоксуз. Мен 2,5 жыл зарплата албаганын мен билбейт экенмин. Митингге чыкканды көрдүңүздөрбү ошол жерде? Дагы түшүндүрүп берип кетейин, дагы бир жер. Ал кишилер зарплата албайт. Алар келишим түрдө деп түшүндүрбөдүм жаңы эле. Сиз бул маселеге кайра кайрылып атасыз. Жок. Мамлекеттик мекемеде келишим деген болбойт да, план толтуруу деген система жок экенин айтып атпайсызбы сиз өзүңүз? Эмнеге жок? Барбы? Мамлекеттик кызматкер план толтуруу менен иштейт. Муниципалдык мамлекеттик. Бул эми хозяйственный иш да. Парковки стоянки, мынакей 1,5 миң местасы бар экен, ошого план толтурат да. Аларга айлык, алар кантип айлык алат анан? Мына квитанцияны налоговыйда отчет учет бар да, түшүндүрүп берип мына. коюңчу. Айбек мырза, могу жерде налоговыйда отчет учет бар. Бул
жарым болбош керек, бул узун болуш керек, бирөө болуш керек. Жарымын бөлүп айдоо чыга берет. Жарымы азыр алдан ачып кетет. териш керек биз алдагы эме законну же ал мыйзамсыз бирөө окшоштуруп жазып алгам. Азыр эме жаңы заманбап техникалар бар, ар кайсынын баарын чыгарып алат да. Мага Бишкек парковка и стоянки деген мекеме чалды. Туура дейби? Биздин жилеттерди анан квитанцияларды алып кетип Отчет настет, значит, могу печать жарымы үзүлсө, значит, буягы уландысы бар да. Уландысы бул налоговыйга кетет, жарымы отчетко калат. Демек, буну да бузуп атат. Жок, азырге ошо айырып туруп берди да Жок, жарым. чөнтөгүдөн болгон нерсесин алып кетет. Адамдарга антип берип атат, мынтип эле колдону кармап. Демек, булар бир чекти 50 сомго сатып атат. Даяр көрүнүппү? Баарын ошондой болот. Даярдап койгон. Бир чекти 2 адамга берип атат. Мошенник маселе Мэриянын эле мекемеси, мошенник эмес. Кантип эле мошенник болот? Бул көрсөтүлгөн жагдайлар боюнча давайте бүгүнкүдөн калтырбай эме киргизгиле кагазды. Жарайт. Служебный записканы киргизгиле да эме могу аудитти көтөргүлө каяка кеткен каралды эле укук коргоо органдарына жиберилген боюнча. Нумерация ошолорду бизге калтырып берсе, ошонун баарын азыр карап чыкканда бир эмесин калтырып койгула да, бир эмесин. Бир калтырып туруп, изилдеп чыгып туруп, анан кийин тиешелүү эмени жыйынтыгы боюнча бергиле мага. Айбек мырза, бул жерде маселе болуп атат. Биз сизден үмүтүбүз чоң. Шаарга жаңы өзгөртүүлөрдү, шаарга бардык мыйзам нормаларына ылайыктап иш алып барат деген мүмкүнчүлүктөрдү өтүнүп сизден үмүт кылып атабыз. Анан эгер мени калп десеңиздер, чогуу чыгып келели экөөбүз. Мен даярмын. Мен сизге кайсы жерде мыйзамсыз парковкалар турат? Документи жок. Жана сизге 18 парковка. Жетишесизби жана, давайте как раз эмеге бараткан жерде. Ош базарда эле турат. Ош базардан эле жакыныраак. Анан тиги Мадинада дагы мыйзамсыз турат жерлер. Ошол жерлерди өзүңүз эми контролдоп, иштебеген вице-мэрлерди камчылап жакшыраак, катуураак талап кылышыңыз керек. Мен мына сер аркылуу